биздин мамлекет өкмөт баары жакшы түшүнүп атат, жана эксперт да түшүнөт да. Чындап келгенде карап көрсөк, Кыргызстан эле эмес, Орто Азиянын бардык мамлекетине алганда турсун, Тажикстан, Түркменистанга чейин санкциялар жарыяланган учурлар бар да. Азыркы 20 санкциянын ичинде Кыргызстанга аябай катуу эскертүү берилгени менен, ошол эле мезгилде Тажикстанга жарыяланган 2 же 3 по-моему, 3 банкка санкциялар алынды. Кыргызстанга деле ошо 28 3 банктан санкция алынды уже. Демек, ошону деген түшүндүргөндө мына маалымат каражаттарында жазып атат. Тажик өкмөтү Евросоюздун жетекчилери менен абдан тыгыз байланышта иштеп, баардык мүмкүн болгон карама-каршылыктарды чечкенге аракет кылды деген жүйөлөр жүрөт да. Демек, алар бизге келип сүйлөшкөндөгүсү абдан пайдалуу болду деген максатта ошону жайылдап атат. Менин оюмча, ошондой бир жагынан кысып, экинчи жагынан Орто Азиялык мамлекеттерди кичине өзүбүзгө тартабыз дегендей санкцияны бошотуу, бул аларга үлгү болсун деген гана себеп болуп атат да. Мына азыр Кыргызстанга жарыяланган санкциянын негизги себеби бир эле Кыргызстан эмес, Өзбекстан менен Казакстандагы мамлекетке тиешеси бар, бирок каякта иштеп атат, каяктан кетип атат, мүмкүн статистикалык данныйларга кирген цифралар болушу ыктымал, бирок далил болбойт ба? Мисалы, Кыргызстандын өкмөтү айтып атат, силер деген ошону далилдеп бергиличи деп. Бир машинени алып туруп, анан аны 10 машинеге чейин көтөрүп койсолор 100% көтөрүлүп кетет ба, туура? Андай болушу мындай чоң кесепетке алып келбейт. Менин жеке оюмда, мен жеке өзүмдүн баамымда, Орто Азия мамлекеттери чоң саясаттын арасында аралашып, Россияга кытап кеткендегисинде чоң сөмөй менен көздөй болуп атат да. Силер ордуңарды билип жүрбөсөңөр, биз мындан да катуу кадамдарды жасайбыз. Мына азыркы кылып аткан иштердин баардыгы бекеринен эмес. Бул жаңысы эле, жаңыдан жасалган эле биринчи санкциялар. Эгер ушул уланып отурса, дагы көп нерселерди билесиңер дегендей эле эскертүү деген белги катары кабыл алыш керек деп ойлоп атам да.